Урматтуу мекендештер, сиздер менен кеп кеңеш рубрикасы. Атым Максат Мамбеткулов. Биринчи маселе бизде бүгүн миграция картасы боюнча болот. Көп биздин мекендештер суроо беришет. Миграция картасында тура эмес максатын коюп алдым, жоготуп алдым, кандай кылсак болот? Баарыбызга белгилүү, миграциялык карта бул эң негизги документ болуп эсептелет. Анын негизинде биз убактылуу каттоого, жашоого жана башка документтерди тариздегенге керек болот. Эгерде сиз миграция картасына максатын туура эмес көрсөтүп алган болсоңуз, жеке өзүңүз МВДнын миграция бөлүмүнө арыз менен кайрыласыз, же болбосо жумуш берген киши арызы менен кайрылып өзгөртсө болот, же окуган мекемеңиз арыз менен кайрылып өзгөртүп алса болот. Ал жоп жөнөкөй. Ага кирди чыкты кылып келиштин кереги жок. Экинчи маселе, эгерде сиз миграция картаны жоготуп алсаңыз, же жыртып булгап алган болсоңуз, ал учурда дагы жеке өзүңүз арыз менен МВДнын миграция бөлүмүнө кайрылып, дубликатын арыз берип алсаңыз болот. Мен ойлойм, биздин кеңеш баарыңыздарга пайдалуу болот.